Бисмилля, валхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, амма ба'д, ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух, урматтуу бир туугандар. Сабактарыбызды улантабыз, жин жана шайтандар дүнүйөсү сабактарыбызды улантабыз. Бүгүнкү каралуучу темабыз шайтандардын жашоо жерлери. Теманы баштардын астында бир суроого жооп катары өтүп кетебиз. Мурунку сабакта шайтандын жей турган нерселерин өткөндө көптөгөн суроолор келди. Тезекти жакшы болбойбу деген. Тезекти жакшы болот. Ал нерсеге эч кандай тийишеси жок. Бир гана кажетти өткөндөн кийин аарчынса болбойт, тазаланса болбойт деген сөз да. Ал эми аны жакшы болот. Бул Аллахтын бир чоң бир неаматтарынан бизге болгон. Аны жагып, муктаждыктарыбызды өтөй беребиз. Андан соң бүгүнкү тема сабак маселе шайтандын жашоо жерлери. Шайтан жана жиндер бул жерде жашайт, биз менен адамдар менен кошо. Аллах Таала ошондой мүмкүнчүлүк берген. Аллах Таала Куранда айтат, Ар-Рахман сүрөсүнүн 10-аятында: "Вал арда вадa'аха лил анам" дейт. Ал эми жер жандыктар үчүн төшөлгөн дейт, жаралган дейт. Ал-Хасан аль-Басри ушул аяттын тафсиринде айткан, бул жин менен адамдар деген, ал-анам деген сөздү чечмелегенде. Демек, негиз жиндер бул жерде жашайт. Эми кайсы жерде жашайт десек, конкретно кайсы жерде жашайт десек, бул алар ушундай жерлерде таштандыларда, көп жерде мусурлар, урандыларда, токойлордо, чөлдөрдө, тоолордо, нажас жерлерде, таза эмес жерлерде, туалет, ванналарда, ушундай сыяктуу жерлерде көп жашашат. Хадисте келет, ошол Билал ибн Харис, аль-Харис деген сахабадан келет. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз менен бир сафарга чыктык дейт. Ошондо пайгамбарыбыз кажетін өтөгөнү чыгып кетти дейт. Адатта пайгамбарыбыз кажетін өтөгөндө адамдардан өтө алыстачу эле дейт. Анан мен пайгамбарыбызга суу апардым дейт артынан, даарат алганга. Анан жакындайын десем, мага бир үндөр угулду дейт. Эркектердин үнү угулду дейт. Тартышып, талашып, кыркырып аткан. Мурун мындай үндөрдү уккан эмесмин дейт. Андан кийин пайгамбарыбыз мага кайрылды дейт. Я Билал деп айтты дейт. Мен мындамын десем, суу сен мененби деп айтты дейт. Ооба деп сууну бергенден кийин даарат алды дейт. Мен андан кийин пайгамбарыбыздан сурадым дейт. Я Аллахтын элчиси, мен жана турсам бир үндөр чыкты, бир кыкырык, бир талашуулар. Бул эмне үндөр дегенде пайгамбарыбыз айтты дейт. Мага мусулман жиндер менен мушрик, кафир жиндер келип, кайсы жерде жашайбыз деп сурашты дейт. Ошондо пайгамбарыбыз кабар берди дейт мага, мусулман жиндер айылдарда адамдар менен аралашып, жана тоолордо жашайт деп. Ал эми мушрик, кафир жиндер деңиз менен тоолордун аралыгында, ошолордун ортосунда, ошолор жакта жашайт деп пайгамбарыбыз айтты дейт. Демек, жиндер ошо тоолордо, кээ бирлер деңиздерде, ошолордун аралыгында жада калса, ошол адамдар менен кошо да жашайт. Адамдар менен кошо жиндер көп жашайт. Үй жиндери деп коет аларды, деп койсо болот. Бул мындай кызык акыбал, жиндердин көпчүлүгү кайсар келген себебинен ошол адамдар менен жашап, адамдарды коркутууну көздөшүп, максат кылып, ошонун үстүнөн иштешет. Бир тажрыйбада бир окуя болгон. Мен бир жаш балага, бир салаваттуу бала, бир дем салып калдым ошол балага. Ана мен себебин сурап калдым, эмне үчүн сен келдиң десем, ал айтты, кечинде жаңгыч жашайт экен. Жумуштан келип, жатып уктаганда, светти өчүргөндө бирөө келип эле чукулайт дейт мени. Акыйкатта чукулайт дейт. Анан этибар бербей жата берчим дейт. Күндөр өтө берип, бир күнү мени уруп баштады дейт. Андан кийин дагы бир күндөр өтүп, бир убакыт өткөндөн кийин тээп баштады дейт. Катуу тебет дейт. Мен корком дейт.
Табиятта баягы киши бир мындай нерседен коркуу бир табияттагы нерсе. Андан соң бир күнү жатканда, тебип атканда далдап, ушул тебер маалда мен дагы колумду шилтеп уруп ийдим дейт. Урсам, чыңгырган бойдон тоголонуп кетти дейт. Чуркап светти күйгүзсөм, жок дейт. Максат эмнеде? Андан кийин мага ошол дем салганды келгенде мен ага түшүндүрүп бердим. Ушул акыйкатты бул жин сенин коркконуңду билип алган деп айттым. Себеп дегенде жиндин максаты бул адамды коркутуу. Себеп дегенде Аллах Таала Куранда айтат, жиндердин тили менен кабар берген Ал-Жин сүрөсүндө Аллах Таала айтат: "Иннаху риджа ва аннаху риджалун минал инси яудуна бириджалин минал джинни фазадухум рахаqa" дейт. Аллах Таала айтат, жиндер өздөрү кабар берип айтат, жиндердин тили менен. Акыбал ушундай эле дейт. Адамдар жиндерден коргонуу сурачу эле дейт. Жардам сурачу эле, коргонуу сурачу эле. Андан кийин алардын коркуусу күчөчү эле дейт. Ушул тафсирдин дагы ушул аяттын тафсиринде имам Куртуби деген айткан, эзелтеден байыркы убактарда жиндер адамдардан коркчу эле дейт. Бирок бир убакыт өтүп жиндер адамдар жиндерден бир кандайдыр бир себеп түрткү кылып коркуп башташкан дейт. Ошондон кийин адамдар жиндерден коргонуу сурап баштаган дейт. Ошону билип алган жиндер, демек булар бизден коркот турбайбы, биз коркуп жүрсөк деп туруп, ошол аятта фазадухум рахаqa деген качан ошол коркконун билгенде булар кайра адамдын коркутуусун дагы күчөтүшкөн дейт. Ошол себептен бул коркуу сезим негизи жүрөктө чоң ибадат, жүрөк ибадатына кирет. Жана бул ибадат бир гана Аллахка арналыш керек, Аллахка багытталыш керек, Аллахтан коркуш керек. Демек жиндерден коркуу болбойт. Эгер жиндерден корккон болсоң, бул ибадатты ошого арнаган болосуң. Жана бул нерсе ачык айкын Аллахка шерик келтирүүгө алып келет. Жана алардан жардам сурап, аларга курбанчылык кылып, балким аларга сажда ибадат кылганга да алып келиши мүмкүн. Ушундай бир окуяны мен ошол жигитке түшүндүрүп берип, андан кийин ал жигит бул нерсени түшүнүп, намаз окуп, андан кийин умрага барып, ушул акыбалдан, ошо жүрөгүнөн ошо коркуу сезимин алып Аллахка багыттагандан кийин ушул акыбал үйүндөгү жанакы жиндин тийишүүсү токтогон. Кыскасы, демек жиндер адамдар менен кошо аралашып жашайт. Жана максаты көпчүлүк убакытта максаты адамдарды коркутуп, Аллахка шерик келтирүүгө алып келүү. Андан соң дагы көп жашаган жерлери, көп жүргөн жерлери жиндердин бул кабырлар. Себеп дегенде кабырларда дагы кабырлар бул Аллахка шерик келтирүүнүн бир ачык айкын бир жолдорунан. Адамдар ошол жака барып, ар кандай бир курбанчылыктарды, ошо нерселерди тартуулап, алардан коргонуу сурашы ыктымал. Ошол себептен пайгамбарыбыз дагы кабырда намаз окууну тыйган. Жана ошондой эле жугунган жерлерде, ошол ванна, туалеттерде окууну тыйган. Андан соң дагы жин шайтандардын көп кездешкен жери бул базарлар. Себеп дегенде базарларда фитна, талаш тартыш, алдоо, кыянат көп болгондугунан бул нерсе өтө көп кездешет. Жана пайгамбарыбыз ошон үчүн ошол базарда себепсиз жөн эле көп жүрүүнү тыйган. Сальман радыйаллаху анхудан келет. Сальман бир өзүнүн жолдошуна осуят кылып айткан экен. Колуңан келишинче базарга биринчилерден болуп келбе деген. Жана акыркылардан болуп кетпе деген. Себеби дегенде базарлар шайтандардын согушуу жерлери. Жана ошол жерде шайтан өзүнүн байрагын, желегин орнотот деген. Демек, шайтандын жашаган жерлери көп. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз балдарды Шам малында чыгарганды тыйган. Ошол Шам малында пайгамбарыбыздан хадис келет, шайтандар, жиндер ар кандай башаламан акыбалда ошол жашаган жерлеринен чыгат деген. Ошол үчүн Шам убагында балдарды үйгө киргизип туруу, ошол малда
киргизип туруу, толук караңгы киргенче киргизип туруу бул эң жакшы бир балдарды сактап калуудан бир себептерден болуп эсептелет. Демек, бүгүнкү сабак шайтан менен жиндердин жашаган жерлери, жүргөн жерлери тууралуу болду. Андан соң адаттагындай өтүлүүчү дуабыз, үйрөнүүчү дуабыз, эртең мененки дуалардан. Бул дагы болсо Сунан Аби Даудта келет, Сунан китебинде, хадис китебинде. Абдуллах ибн Ганнам деген сахабадан келеткен. Абдуллах ибн Ганнам айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген деп. Кимде ким эртең менен мына дуаны айтса дейт: Аллахумма ма асбаха би мин ни'матин фа минка вахдака ла шарика лак. Лакал хамд ва лакаш шукр. Аллахым, бүгүнкү ушул эртең мененки колдонуучу бардык неематтын бардыгы жалгыз сенден гана. Жана сенин шеригиң жок. Ушул нерседе дагы бүт нерседе, жаратууда, бүт башкарууда сенден бөлөк эч ким жок. Жана сага бардык шүкүрлөр, жана бардык мактоолор деген эртең менен ушул дуаны айткан болсо, пайгамбарыбыз айтат, анда ушул күндүн шүгүрчүлүгүн өтөптүр деген. Ушул күндүн шүгүрчүлүгүн өтөптүр деген. Ушул дуаны эгер эртең менен айткан болсо. Демек, Аллах Таала баарыбызды жин жана шайтандардан сактасын, жин жана адамдардын арасындагы шайтандардын зыянынан сактасын, сыйкырчылардын сыйкырынан сактасын, көрө албастардын көрө албастыгынан, көзү суктардын көзү суктугунан, бардык Аллах Таалан бардык жамандыктардан сактап, бизди иманда бекемдеп, жана ушул сабактарыбызды улантканга мүмкүнчүлүк берсин. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.